Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу момун мусулман бир туугандарым. Алла субхану ва таала бүгүнкү мына шам намаздан кийинки башталган арапа күндүн жана келе жаткан курбан айтыбызды берекелүү кылган болсун. Бүгүн арапа күн башталышы, мына ошондуктан эртерээк жатып уктаңыз жана Бишкектин убактысы боюнча 3:53 өткөнгө чейин ооз бекиткенге саарылыкка туруңуз. Саарылыкка турганда ооз бекиткенге чейин жок дегенде 4 рекет тахаджуд намазы окуп, Аллах Тааладан истигфар, кечирим сурап, жана дүйнө акыреттин жакшылыктарын тилеңиз. Андан кийин ооз бекиткенден кийин багымдат намазына чейин зикир кылып, дуа, Куран окуңуз. Багымдат намазын тургузаардан астын 5 мүнөт калганда дарат жаңыртып, багымдат намазын окугандан кийин такбир ташрикти айтыңыз. Ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, Аллаху акбар, Аллаху акбар, валиллахил хамд. Bir жолу айтуу важип, 3 жолу айтуу мустахаб. Мустахаб элекен деп таштап койбостон амал кылсаңыз жакшы болот. 3 жолу айтканга. Жана такбир ташрикти ар бир аял жана эркек намаздан кийин окуу важип. Имам унутуп калса, арттагылар эскертип койсун. Андан кийин күн чыкканга чейин эмне кылыңыз? Дагы зикирлер менен, дуа, Куран окуу менен алек болуп, күн чыккандан Бишкектин сааты боюнча 5:53 өткөндө күн чыкса, 5:53 өткөндөн 15 мүнөттөн кийин ишрок намазын окуп алыңыз. 2 рекет же 4 рекет. Кабыл болгон ажылык жана умранын сообу берилет. Андан кийин өзүңүздүн ыктыярыңыз. Кааласаңыз күч топтоп ибадат кылыш үчүн эмне кылсаңыз болот? Жатып эс алсаңыз болот. Же болбосо ганимет билип, ушул вакыттарды зикир дуалар менен, истигфар менен, көп дуа кылуу менен алек болуңуз. Ошон менен биргеликте бир аз эс алып тургандан кийин зуха намазын окуп алыңыз. Чашке намаз деп кой, саат 11-12лерде, 10-11лерде окула турган намаз. Андан бешим. Бешимден кийин да бир аз Куран окуу менен алек болуп, өтүп кеткен көз өткөндөргө багыштаңыз. Арабча Куран окуганды билбесеңиз, Ихлас сүрөсүн окуп коюңуз. Канча көп окусаңыз ошончо жакшы. 100 жолу окуйсузбу, чектөө жок. Андан кийин асыр намазга даярданып, асырдан кийин дагы 1 саат Куран окуу менен, ооз ачарга жарым саат 15 мүнөт калганда дасторконго отуруп, алакан жайып бата кылыңыз. Бата кылганда эң биринчи Аллах Таалага мактоолорду айтып, пайгамбарыбызга салават айтып, өзүңүзгө, үй бүлөңүзгө, ата-эне, бир тууган, кошуна колоң мамлекетиңизге жана бардык момун мусулман бир туугандарга жана мусулман эместерге да дуа кылыңыз. Хидаят берсин деп. Билип коюңуз, орозо кармоо үчүн ооз ачар мезгилде дуа сөзсүз кабыл. Буга ишеним менен дуа кылыңыз. Толук ишеним менен. Ооз ачкандан кийин куптан намазга даярданып, куптандан кийин эмне кылыңыз? Колдон келсе 2 рекет тоба намаз окуп жатыңыз. Бул тоба намаз дайыма жатарда ушуну окуп жатыш керек. Тоба намаз, шүгүр намаз, хажет намаздарды окуп. Алла субхану ва таала мага да, сиздерге да уккандарыбызга туура түшүнүп, туура амал кылып, жана башкаларга жеткирүүгө насип эткен болсун.
Сіздердің жақсы дуа тілектеріңіздерге біз де тілектеспіз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.